Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Студиябызда кадырлуу коногубуз бар. Тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер жана белгилүү алып баруучу агабыз Турузбек Жумалиев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Рахмат. Биринчиден ушу New ТВга биринчи жолу келип атам. Ак Жолтой телевидение болсун, Ак Жолтой канал болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз сизди көрүп атканыбызга. Агай, айтсаңыз, бүгүнкү биздин темабыз пиар жөнүндө болуп атат да. Сиз актердукту бүткөнсүз, Москвадан бүткөнсүз болгондо дагы, анан бул жака келип баягы ошол кезде эле сиздер өзүңүздөрдү пиар кылчу белеңиздер, же ал кезде пиар өзүн таанытуу, жардама кылуу деген түшүнүк жок беле? Андай жок болчу бизде. Биз анда мындай деп билчүбүз да, Америкада же Европада өздөрүнүн мындай реклама кылган артисттер бар. Жана өздөрүнүн реклама кылган ишканалар бар, жана азык-түлүктөрдү реклама кылат деп ойлочубуз. Анан кийин баягы биз Москва театралдык институтта бүтүп келдик, 28 бала. Касымалы Жантөшев атындагы Ысыкөл кыргыз драма театрын ачтык, 28-биз тең. Ошондо бизди бир эле жолу гезитке чыгарып койду, Москвада 28 бүтүп келди деп сүрөтүбүз менен. Кыргызстанды бүт кыдырдык, ошол жерден баарыбызды билип алыптыр да, бир эле гезиттен. А мен ойлойм, мисалы, таланттарды, мисалы, кичине үнүң болсо, билимиң болсо, талантың болсо, эң негизгиси билимиң болсо, бул эл өзү эле билип алат. Мындай рекламанын деле кереги жок да. Сиздер талант менен эле таанылдыңыздар демек, биз билимибиз менен, өнөрүбүз менен, чоң ролдорубуз менен, жана элди эң негизгиси бар, элди сүйгөндүгүбүз менен, анан дагы бир жолу айтам, билимибиз менен, эл деген билимге суусап турат да. Ошонубуз менен баягы эл издеп, эл бизди көрүп, мындайча айтканда суктанышып, экинчиден аябай сыймыктанышып, кыргызстандык балдар ушу Москвадан бүтүп келди деп. Аябай көргүсү келип биз аткарган ролдорду. Мисалы мен Ромеону ойноп келгем. Анан Ромео менен Джульеттаны ким көргүсү келбесин? Анан бүт Кыргызстанды кыдырганда ошол Ромеону ойногон бала келиптир, Турузбек Жумалиев келиптир, Зоя Токторбаева келиптир, Кыргызбай Осмонов келиптир деп бизди аябай тосуп алчу да. Агай, Бүгүнкү күндө баягы жарнамасыз жашабай калбадыкпы? Ар бир адам өзүн жарнамалоого абдан аракет кылышат. Анан жарнамасыз баягы элдин эсинде ар дайым сакталып туруу кыйын. Сиз өзүңүздү жарнама кыласызбы бүгүнкү күндө? Мен жарнама кылбайм. Мисалы, мына силер меге азыр чыктымбы? Азыр чыгып атам мен. Мисалы, мени бир 100 киши эстеп калса, алар 100 кишиге айтат. Эртең менен Турузбек Жумалиевди көрдүк. Мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр, жакшы айтты, баягы деп, алып баруучу деп. Бул өзүнчө эле жарнама. Айтайын деген социалдык тармактарда жарнама кыласызбы? Жок, андай кылбайм. Мен мындай эми жарнаманы кимдер кылат? Жарнаманы эми баягы же билими жоктор кылат, же таланты жоктор кылат. Шоу бизнесте, маданият чөйрөсүндө. Таланты жоктор кылат, мен таланттуумун, ардагым келет, көргүлө дегенсип. Же билими жоктор кылат. А бирок ошол таланттуулар деле өзүн бүгүнкү күндө жарнама кылса, бул артык болбостур, Жок, артык болбойт бул албетте. Бул эме да баягы биздин деген нан таап жеп атканыбыз ошол да. Анан анын үстүндө азыр Кыргызстан 5 миллион калк болсо, мисалы, анын 1 миллиону таланттар, же 2 миллиону талант. Кыргыздын ар бирөө ырдайт. Анан баягы жүрөгү ырдап турса, ушу элге чыгып өзүнүн энергиясын, өзүнүн эмесин көрсөткүсү келет да. Ошол жагы дагы бар да. Анан кийин азыр интернетте көп нерсе чыгып кетти, ошондуктан баягы өздөрүн жарнама кылып, бул таап жей турган наныбыз биздин ошондуктан бир чети туура да негизи. Анан жанагы мен ушунчалык баягы жиним келип өзүмчө мындай кандай десем, өзүмчө капа болом, жок, капа болом да ичимен. Мисалы, Керим Турапов ырдабай койсо, бүт кыргыз эл анын ырларын баары жакшы көрөт да. Аны сагынат. Ал жарнаманын деле ага кереги жок. Мисалы, чыныгы талант, чыныгы үнү бар. Токтоналы Сейталиевди бүгүнкү чейин ырларын издеп угушат. Жаш артисттер ошол консерваторияда окуган, же болбосо институт искусствода окуган артисттер, нота тааныгандар, нота таган мындай сальфеджио эмне экенин билгендер, алар издеп барып ошонун ырларын ырдайт да. Эми азыркы жаштар же билим жок, же үн жок, жана фонограмма менен ырдагандар, алар аябай жарнама кылат да өздөрүн. Эми алар сахнадан кеткенден кийин ырлары кошо кетет. Эми алар баягы убактылуу да. Ошондуктан баягы жарнаманы негизи ушундай да. Анан эл дагы мынтип ойлойт, ушул артисттер чыныгы артисттер экен, ушулар мындай болуш керек экен деп ойлойт да. жарнаманын артында. Жарнаманын артында. Чынында эле ал бузуп атат да. Билимди бузуп атат дегендей баягы. Анан агай, кара жардама, кара пиар деген сөз түшүнүк бар да. Ушул артисттер өздөрүнүн кара пиар кылганына кандай карайсыз? Эми бул болбогон нерсе. Баягы топтош ойногондой да, болбогон нерсе. Мисалы, мен жөнүндө кара пиар мен кылгым келбейт. Себеби мен өзүмдүн
биринчиден эмгегимди сыйлайм, билимимди сыйлайм, анан элимди сыйлайм да. Мисалы мени бир мисалы Ош шаарында Олигарх деген ресторанда бир Алик байке чыгырып калды, той апарып бериңиз. Сизди 80-жылдардан баштап бүгүнкү чейин биздин үй бүлөбүз сыйлайт деп. Анан элестетиңиз, ошондой сыйырмактын үстүндө жүрүп элем, мен өзүмдү карап пиар кылып атам. Ажыраштым, анан тигинттим, анан бирөө менен жүрдүм, анан бирөө мени сүйүп калыптыр, анан минтип калып, тигинтип калыптыр. Анан ажырашып кеттим, анан бул жаңы аялым, бул сулуу менин эски аялым деп. Өзүң түкүргөндүк да, бул өзүң түкүрүп салгандык. Бул кыргызчылыкка, мусулманчылыкка жатпайт. Бул адам өзүн сыйлаш керек. Анан мисалы пиар кылып, менин боюмда бар деп курчактап түшүшөт. Бул такыр мусулманчылыкта жатпайт. Бул ошол боюнда бар баласы кийин билбейм, ошо эрте көрсөтүп эле баягы келечегине балта ургандар бар. Ушул болбойт да, ушундай нерселер. Көп нерселер бар болбой турган. Аны билбейт да жаштар. Эн аталар айтыш керек. Сиз бүгүн жаштар менен иштешип келесиз, ага. Жаштарга сабак берип келесиз, ошо алып баруучулук жактанчы. Анан аларга сиз ушул нерселердин баарын айтып деп үйрөтүп Ооба, мисалы орустун улуу окумуштуусу жана биздин баягы театр этикасынын чөйрөсүн ачкан чоң Советтер Союзуна жана чет өлкөгө дагы азыр анын системасы аябай өрчүгөн Константин Сергеевич Станиславскийдин этикасы бар да. Андан тышкары школа деп коет, андан тышкары эл алдындагы этика деп коет. Мисалы элементарно жөн гана элди карап учурашканда кандай учураш керек, кандай отуруш керек, кандай сүйлөш керек, анан эң негизгиси кандай караш керек адамды. Ошол этикалардан башталып, акыр аягы адамгерчилик менен бүтөт. Мисалы мен тарбиялаганда өзүмдүн балдарымдын эң биринчи эн атасына болгон мамилеси, үй бүлөгө болгон мамилеси, досторго болгон мамилеси жана элди тажатып албоо, этикаларын өтөм да, эң биринчи адамдык касиет. Андан кийин барып анан баягы артист кылабыз да. Биринчи артист кылып коюп туруп анан адам кылыш кыйын да. Биринчи адам кылып туруп анан барып анан артист кылып. Ага, жакшы бирдеме айттыңыз да, элди тажатып албоо деген нерсечи. Бүгүнкү күндө эми атын атабай эле коелу, артисттер улам чыгып, кайсыл телевидение болбосун, Инстаграм баракчалары болбосун, таанылып чыгып берип, элди бир аз тажатып алгандай өңдөнөт да. А сиз болсо тиги ошол 80-жылдардан бери алып баруучу болуп келатасыз, бирок келатасыз да, эл тажаган жок да сизде. Ошон үчүн реклама көп кылбаш керек да өзүн. Баягы элди тажатып албоо. Бизди минтип үйрөтчү да, баягы лучше не докормить зрителей, чем перекормить деп. Орусча айтканда. Орусча тарбиялады да, анан ошондон элди эч качан тажатып албаш керек. Мына мен бармын, мен минтип жүрөм, мен тигиндейм, мен мындаймын деп тажатпаш керек да. Элчи мындай эл ушундай болот, тараза болот да. Эл тажатып. Кандай ойлойсуз ага, эмне үчүн сизди көп чакырышат алып баруучулукка, ошол эле жакшы маарекелерге, концерттерге алып баруучу болуп бер деп? Жок, себеби эл мындай өзүнүн көзү менен көрбөсө дагы мындай дили менен, дити менен сезип турат да. Мисалы мен күндө өзүмдүн астымда, орусча айтканда бизди минтип айтчу, каждый день работаете над собой. Демек мен над собой работаю өзүм. Ооба. Мисалы мен майдын, сүттүн, чучуктун, казы каймактын үстүндө жүргөн адаммын да. Бирок мен дайыма дасторкондон жартылай ачка туруп кетем да. 5 манты берсе, ошонун экөөнү жейм, үчөөнү калтырып коем. Аны биздин мугалимдер айткан. Бул биринчиден, экинчиден ар бир күнү 3төн кишиге сөз жок жакшы жагын айтам. Баягы жакшы сапаттарын. Мисалы сизди азыр мен көрүп, өзүңүздүн моореке прическаңыз менен, анан мойнуңуздун узундугу, жылмайганыңыз мына жарашат экен да өзүңүзгө. Ошондон сакталып калууңузду каалайм. Мына көрдүңүзбү, жакшы сөз айттым, же болбосо Азиреттин үнү, сүйлөгөн речи так, абдан жакшы, көрүүчүлөргө мындай приятно да. Ошондуктан над собой работать деп коет. Баягы өзүңдүн сүйлөө эмеңди, баягы тилиңди, үндү, үнсүз табыштарды так сүйлөйсүңбү, так эмес сүйлөп атасыңбы, же болбосо артыңа кетип калдыңбы, баягы жаш кезиңдей болуп, баарын чайнап сүйлөп. Анан дасторкондон алыс кетип тое жебей, полуголодный деп коет. Ошол маанилүү турбайбы? Ошол маанилүү. Той кыласың анан деп жүрөсүң кыйналып. Ооба да. Көп нерселерди. Аны эл билет, аны мен баягы дайыма өзүмдү карап жүргөнмүн. Ошон үчүн бул өмүр бою өзүн караган артист, бул чыныгы артист, кой чыкыралы дейт. Анан мен эч качан бирөөгө жамандык кылбайм. Аны эл бири-биринен угат да. Кыргыз эли жаш азиз эл да аз, анан жаш мамлекет. Бат эле бири-бирин угат. Анан кийин мен эч качан бирөөнүн көңүлүн калтырбайм. Эч качан бирөөнү жамандабайм, бирөөгө барып. Жамандык кылбайм, намаз окуйм, орозо кармайм 20 жылдан бери. Анан эл деле билет да, бирдемеси бар болуш керек, ушуну чыкыралчы деп. Ооба, албетте. Агай, мыкты алып баруучунун 3 сапатын айтып бериңизчи, негизги. Эң мыкты алып баруучунун 3 сапаты биринчиден, эң биринчиден камераны караганда өзүң энеңди карагандай карашың керек да. Энеңди сүйөсүңбү? Мисалы мынакей энеңе
эч жериң ооруган жокпу апа деп сурайсың, ошол сыяктуу саламатсыздарбы деп камераны энеңди сүйгөндөй сүйүшүң керек. Ошондо ар бир камерадан сен ар бир үйгө конок болуп киресиң да. Анан могу чын жүрөгүнөн биз алып барып атат деп айтат. Экинчиден сенин могу сүйлөө речиң так болуш керек да. Экинчиден анан эң негизгиси жасалма болбошуң керек. Мисалы мен өзүм кандай болсом үйдө ошондой болуп келдим да азыр. Кээ бирөөнө мен кызыктуу көрүнөм. Эгер жасалма болсом мен отуруп алып саламатсыздарбы, сурооңор болсо бергиле деп мындай жасалма болсом, элди мен өзүмөн алыстатып алам да, ошол үч эле нерсе керек. Туура айттыңыз. Кээ бир алып баруучулар бар го, мисалы турмушунда аябай сонун естественно, сонун болуп отурат. Камера киргенде эле жамгыр жаачы, абай саламатсыздарбы деп калат да, ошолор болбойт да. Ооба агай, Москвадан актёрдукту бүтүп келдиңиз. Анан алып баруучулукка кантип келип калдыңыз? Ал жакта мен 3 профессияны бүткөм. Актер драма и кино, диктор телевидение, радио и балетмейстер. Мисалы бийди дагы кандай, колдорду кандай бүт правильный бүт өткөн да. Мага деген азыр кичине айтып коеюн, не эстеп калдыган. Бийден Барселонадан келген Сеньора Мария де лос Милагрос, Виолетта Гонсалес, Гарсия Родригес Санчес деген сабак берген. Мына сага аты ошондой чындабы? Ошол айткан, полуголодный мухаддис асталатор узбек деп. Бул мугалимиңиздин атын канча күндө жаттадыңыз? Муну бир жумада. Бир жумада жаттадыңыз. Анан бир күнү доброе утро, дорогая Сеньора Мария де лос Милагрос, Виолетта Гонсалес, Гарсия Родригес Санчес десем, орусча жак сүйлөп алсаңыз, Турузбек, милый, пока ты назвал мою фамилию, время уже прошло, деп кыйкырып калат мага. Давай, Виолетта Антоновна эле деп айт деп. Агай, бүгүнкү күндөгү алып баруучуларды тарбиялап атпайсызбы сиз? Анан иштеп жүргөн алып баруучуларды, телеге чыгып жүргөн алып баруучуларды байкап жүрөсүз да. Ушул бүгүнкү күндө теледикторлордун, алып баруучулардын деңгээлин кандай баалайт элеңиз? Мисалы, мурунку дикторлор бизде бар го, жана Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева. Булар окушкан Москвадан. Андан беркилерин көпчүлүгү окуган эмес. Баягы өздөрүн айтып атпайсыңарбы, реклама кылуу, өздөрүн реклама кылуу, ошол жак дептеп иштөө, мындайча айтканда, орусча айтканда калтурт этип телевидениеде иштөө, анан барып депутат болуу же бир жака көтөрүлүү ушундай да. Мен андайларды баягы түшүнбөйм. Алар баягы убактылуу. Бизде Бобек Ибраев деген Кыргыз Республикасынын эл артисти мыкты режиссер бар. Ошол айтчу. Чоң дарыядан карагайларды салып айгастырганда, заводко чейин, карагай заводуна чейин мыкты карагайлар агып барат депчи, анан баягы чырпык-сырпыктардын баары жеке баягы толкун менен чогулуп калып калат деп. Анысыңарда кыргыз искусствосунда ошондойлор көп да. Анын баарын айтып отурганга болбойт. Кечирип койгула, баягы мен фанатмын да. Мен элди сүйөм. Мисалы мен мага көп мындайча айтканда сунуштар болгон. Талиева министр болуп турганда мени чакырып, ошол жерге минтип айтканда, опера балеттин директору болосуңбу деп. Анан мен айткам, сизден чыгат директор болгон, сизге ишенебиз, эл да сыйлайт экен, искусствону мыкты түшүнөсүз деп. Анан мен айткам, мен директор болуп, анан уборщицаны чакырып алып, сен канча самын алдың? Канча тряпка барбы, пол жууганга деп отурамбы? Нет, мен Москвада бүтүп келгем. Мен сахнада жүрүшүм керек, элдин алдында. Мен директор болуп 2 жылдан дагы бир тааныш түшүрүп, анан 5 тааныш келип. Анан мен элге сыйымды короткум келбейт, мен эми 40 жыл иштедим элдин алдында. Ошондуктан кечирип коюңуздар десем, биринчи артистти көрүп атам, ушундай отказ берген дейт. Ар ким өзүнүн ордун билиш керек да, туурабы? Мисалы, мен азыр Google экрандан силер менен чыгып же сахнага чыгып элге сүйлөгөндө мен ушунчалык рахат алам. Бул көзгө көрүнбөгөн рахат өзүнчө. Анан кийин ал элестет, мен ошондой болгондон 2 жылдай башка жакта иштеп атат. Эл көрүп, ай Турусбек Жумалиев тигинтип кетти, минтип кетти, анын эмне кереги бар? Дайыма сыр бойдон калыш керек. Анан негизи чыныгы искусствонун адамы, актерлор убакыт тарлыгына байланыштуу эметип атам. Жана үйдө кичинекей жаштар болсо, ошо артист болом же маданияттын адамы болом десе, эч качан бирөөлөрдү тажатып албаш керек да жашоодо. Жашоодо көп сүйлөбөш керек. Баягы билим менен жана китеп менен алек болуп, өзүнүн сабактары менен алек болуп ушундай болгон жакшы да. 40 жылдан бери эл алдында жүрөм, сахнада жүрөм деп атпайсызбы? Анан 40 жыл мурун телевидениеге алып баруучу катары, сахнага алып баруучу катары чыккан дагы, анан жана бүгүнкү чыгып жаткан дагы бир айырма, анан толкундолор ошол эле ойдонбу? Ооба да, мен 78-жылы биринчи жолу чыккам да. Ошондо биринчи жолу чыгып алып минтип айтып атпайм, элестет, өзүм спектакль коюп, мектепти бүтүп атканда чоң Мамат Садыков, черный медальон, кара медальон деген спектакль койдум да. Ошондо Тилектен главный ролду өзүм ойноп, анан
ведущийде өзүм болуп, анан элдин алдына чыгып мынтип айтып атпаймынбы? Мен өзүмдү ошондо Муратбек Рыскуловдун деңгээлинде сезиптирмин. Элестетти, 10 класстан чыгып алып, сиздердин алдыңыздарда искусство чеберлери аткара турган депчи. Аны мугалим айтып атпайбы, сен искусствонун чеберлерин айтып салдың деп. Ооба да биз искусство чеберлерибиз да деп коем менчи. Ошондо түшүнүксүз болгон эми ал жерде окубаган билимим жок. Мектептеги окуучу болсом, жаңы бүтүп атсам анан. Ошондогу толкунданып, ошондо баягы мен ушунчалык мен жазып атам спектакльди, мени көргүлөө дегенсип ушундай бир өзүм орусча айтканда уверенный чыгыптырмын да. Көрдүңбү, билимиң жок болсо ошондой ушундай болот деп чыга бересиң да. Ооба. Анан кийин билимди бүтүп келгенден кийин мен анда туура эмес кылган турбайм, уялып калбадымбы? Уялып калдым да. Бүгүнкү күндө сахнага эл алдына чыкканда толкундоолор болобу агай сизде? Бүгүн болот албетте. Эң биринчи толкундоо мындай болот да. Биз эми баягы 60ка чыгып калдык да, эми 60ка жакындадык. Анан сахнага чыкканда эл баягы Турусбек карыптыр. Болбой калыптыр, сахнадан кетпейби деп айтпайбы депчи. Ушинтип ойлойм да. Ошентип айтпаса экен да. Айтпаса экен деп. Анан көпчүлүгү чалып айтып калат, баягыдай элесиң сен. Деп эле чан сүйүнүп калам деп. Болбосо ошондой ой келет да. Ой, 3-4 жыл мурун 21-жылдын жылдыздарын алып барбашыңар керек. Элмара Турсуналиева экөөңөр карыдыңар, башкалар апарсын деп бир артист келди да. Анан эми аны мындай карап отурсам, ал өзү мындай окубаган, билими жок эле артист да. Анан мен телевидениянын режиссеру менен, анан телевидениянын президенти ким болчу анда? Кубат Оторбаев. Анан намек кылып сурадым да, сурасам, ой байке, сиз дагы бир 40 жыл чыксаңыз, биз күтөбүз, болбойт андай. Сизден бөлөк ким бар мына ылайыктуу? Сиз дагы 40 жыл чыксаңыз болот. Сиз эч кандай караган жоксуз деп ушинтип айткан да. Анан сүйүнүп калгам, сеймирип сөзгө. Ооба, биз да ошентип айтабыз агай. Ишиңиз илгери болсун, чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ар дайым элди сүйүнтүп, экрандан көрүнүп, сахнадан көрүнүп жүрө бериңиз. Рахмат. Эми мындай да, жан дүйнөңөрдөн, чын дүйнөңөрдөн элди сүйүп, жакшынакай камераны сүйүп алып барсаңар, абдан кызыктуу болосуңар. Силерге ийгилик каалайм, ден соолукта болгула. Үй бүлөлүү болсоңор, бала бакырган менен аман эсен болгула. Үй бүлөлүү боло элек болсоңор, мен чакыргыла, мен татынакай алып барып беребиз. Айтпаңарды. Мени көп жерге чакырат, Россияга, тияк бияка. Анан урматтуу ушу New TV телевидениясынын күйөрманы, бул канча жыл болду ачылганына? 2 жылга жакындап барды. 2 жыл болду. Жамаатыңыздар менен өмүрлүү болгула, дайыма чакырып тургула. Биз мындан бөлөк дагы темаларга чакырсаңыздар сүйлөп беребиз. Албетте. Анан бир нерсе айтарым, кыргыз элинде тынчтык болсун, искусствон адамдар көп болсун, экөөңөргө чың ден соолук каалайм, чакырып тургула. Экөөңөрдүн могу сүйлөп беречиңер, мага аябай жакты. Чоң рахмат, абдан кубанычтабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү алып баруучу жана актер агабыз Турусбек Жумалиев менен биз маек курдук. Ооба. Дал ушундай сонун маанайда биз эфирибизди алдыңыбызда улантабыз.